Урматтуу жигиттер, сиздер азыр турмуш куруу максатында кыз тандап жүргөн болсоңуз, анда төмөндөгү 2 характердеги кыздардан алысыраак болуңуздар. Мен бул туурасында ушул видеодо толук чечмелеп берем. Ошондой эле аягында кайсыл кызга үйлөнүш керек жөнүндө дагы айтып бермекчимин. Биринчи характердеги кыздар, булар көбүнчө эркектерге жагат. Булар мындай самостоятельный кыздар. Өз алдынча эч кимге көз карандысыз, өзүнүн иштеген иши бар, мүмкүн билими бар, проблемаларын өзү чечип ала турган кыздар. И ошондой эле сиз көбүнчө ал кыздын убактысына карайсыз. И ошондой эле көп нерсени ал кыз өзү чечет. Ал кыздарда еще гордыня болот. Подсознательно жашырылган гордыня дагы болот. Эмне үчүн турмушка чыга элек жатып, кыздар ушунчалык нерселерге жетишип, анан плюс аларда характер пайда болуп калган. Бул жөндөн жөн эмес. Мунун аркасында детская травма жатат. Бул, возможно, ата энеси менен болгон мамиледе кыйынчылыктар болгон, же болбосо үй бүлөлүк жашоодо аябай кыйынчылыктарды көп көргөн кыздар. Анан ушул травмалар, детский травмаларды жашырыш үчүн, анан баягы гордыня буларга калкан болуп берет да. Анан мен өзүм чечип алам, мен эркекке көз каранды болбойм, я сама достаточная деген баягы калканды сизге көргөзө берет. Булар кийин жашоодо кандай проблема жаратат сизге? Албетте, булар сизге оңойчулук менен баш ийип бербейт биринчиден. Булардын көздөгөнү мындай чоң, высокий финансы, же болбосо чоң, высокий должностьтер сиз тарабынан. Анан сиз өмүр бою кандай десем, ошол кыздын характерлери менен жашап, и ошол кыздын характерлери менен ооруп да калышыңыз мүмкүн да. Андыктан жашоомду трагедияга айландырбайм десеңиз, анда самодостаточный кыздардан алысыраак жүргөнүңүз жакшы. Ал эми экинчи характердеги кыздар, булар тескерисинче. Возможно, булар аябай жабык, аябай ыймандуу болуп көрүнүшү мүмкүн сиздин көзүңүзгө. Бейчеки сүйлөбөйт дагы, ашыкча чыкпайт дагы, и ошондой эле эмоциясын дагы эч качан булар билдиришпейт. Как будто мындай да, өздөрүнүн көлөкөсүн дагы этият кылып жүргөн кыздар. Булар отличницалар вообще-то, себеби булар гибкийраак болушат. Ушунчалык ыймандуу көрүнүшкөнү менен аябай гибкийраак болушат. Жардамга келе коюшат, же болбосо орун бошотуп бере коет, же болбосо ата энесинин проблемаларын кандай десем, боорормуш боло коюшат. Бирок анын аркасында дагы жашырылган бир жыртва жатат. Бул отличница жыртва деп коет муну. Табиаттан негизи мен көп эле айтам, кыз балдар эч качан спасательница болбош керек депчи. Себеби спасатель, биринчи спасатель бул Кудай. Ал эми андан кийинки спасатель бул эркек да. Спасатель деген наам бул эркектер үчүн берилген. Анан кыз киши качан спасатель болуп баштайт? То же самое булардыкы дагы жаш кезиндеги ошол кандайдыр бир жыртвага жолуккан, же болбосо сынган жаш кезинде, же болбосо кандай десем, самооценкасы низкий экендигинен кабар берет бул кыздардынчы. Анан булар, возможно, таарынчак дагы болушу мүмкүн. Мындай бир недоступный болуп жапкан болсо, ошол боюнча бир айлап, эки айлап сүйлөбөй коюшу мүмкүн сизге. Анан сиз ойлойсуз да, мен мындай сүйдүрүп алам, анан мен алсам бул кыздарды тарбиялап алам депчи. Нет, бул мээдеги программа өмүр бою өзүнүн залакасын тийгизет. Бул мындай ыймандуу болмуш болгон, закрытая, жабык, мындай өзүн жапкан, аябай эмоцияларын толук айта албаган, ачык айта албаган кыздар дагы көбүнчө сиз бир нерсе кылсаңыз деле жалаң тескерисине ала беришет. Кечиип калсаңыз деле уже сизди башка бирөө менен жаткызып коюшат. Же болбосо бир нерсени кыла албай койгон болсоңуз, все болду, ошол жерден алар сенин колуңан келбейт, андай мындай деп сиздин даже өзлөрүнүн самооценкасы низкий үчүн сиздин самооценкаңызды дагы жер менен жер кылып түшүрүп башташат да буларчы. Булардын мышлениясы көбүнчө негативге иштешет ичинде, бирок сыртында ыймандуу кыз болуп тура беришет. Конечно, эми сүйүүнүн баягы көзү сокур дейт, бирок кыйналбай спокойно жашайын дей турган болсоңуз, анда ушул характердеги жабык кыздардан дагы, замкнутыйлардан дагы алысыраак болуңуз. Эми кайсыл кыз все-таки сизге жакшы жар болуп бере алат? Албетте, нике кайып. Сиз өзүңүз кандай болсоңуз, ошого ылайык кыз туш келет сизге. Бирок ошентсе дагы
бул кеңешти угуп койсоңуз ашыкча болбойт. Жашоосунда полноценный кандай десем балалыкты көрүп же болбосо аябай акылман энеден характери жок энеден чоңойгон кыздардын көпчүлүгү булар же болбосо аябай атасы сүйүп чоңойткон кыздардын көпчүлүгү булар ток бейил болуп чоңоюшат да. Ток бейил бейгам болуп чоңоюшат. Булар бир нерсеге деле жармашып албайт, сиздин тынчыңызды деле албайт, же болбосо аны муну деп сизден капризничать ар нерсени деле требовать этпейт. Өзү менен өзү кичинекей нерсеге аябай кубанычты билишет, өзүнүн жашоосу өзүнө кызыктуу, кандай десем, өзү менен өзү гармонияда. Анча деле таарынбайт булар, ушак тешек менен деле чатагы жок. Эми өзүнө ылайык кичинекей каприздери болушу мүмкүн, но особо каприздери жок булардынчы. Сүйлөшүп жүргөндө эле өзү билинет. Ушундай бейгам, ток бейил кыздар менен эч качан кыйналбайсыз. Ошондой эле бул айымдардын жолу дайыма ачык болот. Бул айымдар кыздар кайсыл жерге турмушка чыкса, ошол жер өзүнөн өзү гүлдөй берет. Ошондуктан урматтуу жигиттер, сөзсүз түрдө турмуш курарда же болбосо жар тандоодо ушуга окшогон сабактарды, насааттарды угуп, же болбосо сабактарды окуп койсоңуз ашыкча болбойт.